Мамлекеттик кызматкер кыргыз тилин билүүгө милдеттүү деп, анан кандай жоопко тартылат эгер билбесе, кандай чаралар, кандай негизде ишке ашат? Ошол мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынды буюрса. Эми бир айдын ичинде президентке кол коюуга жиберилет. Президент кол койгондон кийин анан күчүнө кире баштайт. Мына ошондо күчүнө киргенде анда эми ошол мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын аткарылышы боюнча ошол эмне ченемдер, эмне талаптар болсо ошол боюнча мындай көзөмөлдөө иши жүрө баштайт. Эми ошолор бузулса, аткарылбаса, анда чара көрүү маселеси менен, ошол механизм менен мындай тизгиндесе болот деп коелучу, жөнөкөйлөтүп айтканда. Буга чейин ал нерсе болгон эмес. Ошол механизм кандай иштейт? Кеңири токтолуп кетсеңиз. Кандай иштейт? Укук бузуулар кодекси боюнча ошол мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам эгер бузулса, алгач эскертүү берилет. Анан башында биз эскертүүсү жок эле дароо эле ушундай чара көрүү маселесин жазганбыз. Анан ошону аябай катуу кабыл алышып, жок мындай болбойт, тил билбесе анан айып пул төлөйбү деп ушундай бир суроолорду беришти. Биз сунуштаган мыйзам долбоордо так эле дааны жазганбыз. Мамлекеттик тил боюнча тил мыйзамы бузулса деп коебуз. Анан ошондо жеке, анан юридикалык жактарга деп коелучу, белгилүү өлчөмдө айып пул салынат. Анан ошондо атайын эскертүү деп туруп, мындай 2 пункттан кийин 3-чү пункт катары эскертүү деп киргизип койдук да, ал жерде жазып атабыз. Тил билүү боюнча талаптар бул беренеге жайылтылбайт. Бул деген эгерде мыйзам көп тармакта да, тил билүү талабы бул бир беренеде бар. Мамлекет кызматкер тил билиш керек. Ошол тилди билбесе кайсы бир кызматкер, ал боюнча алып айып пул төлөбөйт. Мыйзам антип иштебейт. Тилди бузса, мисалы мен жөнөкөйлөтүп айттым, анан кайсы убакта дейт да, мисалы айтайын. Баарыбыз да азыр баягы көчөдөн басып турсаң, көзгө сайыла турган бир оркоюп көрүнө турган бир жарнама маселеси. Мына жарнама жөнүндө мыйзамда турат. Мамлекеттик тилде, анан расмий тилде. Мамлекеттик тилде биринчи жазылат, расмий тилде экинчи. Мамлекеттик тилдегиси тексти чоң шрифт менен жазылат, расмий тилдегиси кичирээк жазылат. Бүт жазылган. Бирок аны эч ким аткарган жок. Мына ошондой жарнама көрсөк, аныкталса, эгерде мыйзам бузулуп атса, анда болду. Анда ошол боюнча айып пул салынат. Буга чейин бир дагы жарнама берүүчүлөр андай чарага кабылган эмес. Экинчи маселе, мекемелердин аталыштары көрнөк деп коюлат. Жарнама деген ал түшүнүктүү, ал коммерциялык багытта. Көрнөк деген мисалы мекеменин аталышы, дүкөндүн аталышы, министрликтин аталышы деп коелу. Эмне болбосун, көрнөк. Орусча айтканда вывеска. Ошол жерде мамлекеттик тилде болуш керек. Анан расмий тилде да болушу мүмкүн. Бизде көп жерде андай эмес да. Эгер ошондой көрүнсө, мындай мыйзам бузулду, анда айып пул салат. Кимге? Ошол мекеме жетекчисине. Мекеменин ээсине. Дегендей да. Анан ошол сыяктуу кете берет. Мисалы, кайсы тармакта айтпалы, эми мисалы мыйзамда 40 берене бар, ошо 40 берененин биринде географиялык аталыштар болобу, көчөлөрдүн аталыштары болобу, эмне болбосун, мисалы жана көрнөк булар дегенде тейлөө кызматы дейбиз. Мисалы ошол жана жалпыга көрүнө маалыматтар деп коебуз, пресс-курант, меню, жана башка дегендер. Мамлекеттик тилде жокпу? Бул тейлөө кызматы да жалпы. Жокпу? Анда мыйзам бузууга жатат. Ана ким жооп берет? Мекеме жооп берет. Уюм жооп берет. Жетекчиси демек. Ошол сыяктуу министрликтер деле. Мисалы билим берүү тармагында биздин мыйзамда жазып турат. Кыргыз Республикасында билим берүү тармагында жалпы мекемелерде башынан аягына чейин санап өткөндө окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили мамлекеттик тил болуп саналат. Мына ошого келгенде мен жогоруда мисал айткам. Жогорку окуу жайларда 80% мамлекеттик тилде окутпайт. Расмий тилде. Расмий тилде окутат. Анан чет тилде окутат. Чет тилде окутабыз. Ага кыйналбайбыз. Ага мугалим да табылат. Баары табылат. Мамлекеттик тилге келгенде мугалим да жок, кесип да жок, материал да жок, пособие жок, жана усулдар жок, окуу курал жок, эчтеке жок да. Башкага баары табылат. Бизге келгенде табылбайт. Биз үчүн айтып атабыз, силер жогорку окуу жай бул билим берүү мекеме. Ар бир жогорку окуу жайда атайын окумуштуулардын кеңеши бар, атайын институттары бар, кайра даярдоо бар, квалификацияны жогорулатуу багытында атайын бөлүмдөр бар, борборлор бар. Ошон үчүн ал билим берүүчү мекемеде. Өзү билим берип аткан нерсенин баарын камсыздаш керек да. Аны мамлекеттик тилге коюп, которуп, иштеп чыгып, усулдарын, колдонмолорун баарын кайра иштеп чыкса деле болот да. Каражаттар өз колунда. Чак тагдырын чечип колдоруна тизгинин берип коюшкан. Студенттерден эмне деген каражат негизинде коммерциялык багытта өздөрүнүн
актап атышат. Ошо мамлекеттик тилге кою маселеси деле оңой да. Мындай оңой деп айтпайынчы, койсо болот. Ишке ашуучу маселе. Кыйналат оор, кыйналат, издейт, каражат которот. Бирок жазса болот. Мындай колдон келбеген иш эмес да, колдон келе турган иш. Мына ушул маселени деле айтсак болот. Буга чейин эч ким аны караган эмес, аткарган эмес. Бул мыйзам киргеним ушул нерсеге карап туруп, ушул маселени койсок болот. Баягы адам бир жолу мындай бир сөз угуп кагуу жемейинче өзү мындай кыймылдабайт окшойт да. Эми баягы камчыламайынча. Өзгөрүү болбойт да. Буга чейин жумшак мындай айтып патриоттук деңгээлде тилибизди өнүктүрөбүз, биз кыргызбыз, байыркы элбиз деп айтып эле келатабыз. Манасыбыз менен, төкмөбүз менен, комузубуз менен сыймыктанып бүттүк. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок да. Иш жүзүндө эми эгерде башкача болбойбу, анда мыйзам жолу менен кандай кылса, мыйзам жолу менен кетели. Ушул айып пулду айтып атпайсызбы? Негизи өлчөмү канча айып пулду? 17 миң сом. 17 миң, Маселе 17 миң сом ал деле чоң маселе деле эмес. Кээ бирлер мындай ойлошу мүмкүн, болуптур, эмне болсо бир жолу төлөп коем дейт. Бирок, мисалы өткөндө бир жерден ушундай сөз болуп сүйлөшүп атабыз, анан биринчисинде эскертүү гана берилет. Маселе акчасында деле эмес, эскертүү берүүнүн өзү дагы бир маселе туулушу мүмкүн. Эмне? Ал баягы укук бузуулар реестрине кирип калат ошол мекемечи. Мыйзам бузду деген сөз. Ушунун өзү деле ошол мекеме үчүн аброй алып келеби деп мындай ойлонуп көрсөк, тескерисинче да. Акча төлөбөгөн күндө дагы бирок кайсы бир мыйзам бузулушу боюнча эскертүү алды деген сөз, демек бул мекеме Кыргыз Республикасында мыйзамды сыйлабайт, мыйзамды бузуп иштейт экен деген сөз да. Ушунун өзү деле ошол мекеменин өзүнө чоң маселе жаратат. Ушуну да жеткире албай атабыз да. Маселе акчасында ал байыштын эч ким ойлогон да жок. Ал 17 миң сом болобу, 5 миң сом болобу, кеп анда деле эмес да. Ошону да түшүнбөй атышат. Бирок ушул нерселер азыр мыйзам долбоор сунушталганына көп болду негизи, бир айдан ашты. Жок, эми жалпысынан бир ай деген эсе баягы жогорку кеңеште биринчи окуудан өтүп, анан экинчи окууга чейин бир ай. Ага чейин бир жыл иштедик да. Бул мыйзам долбоорун биз былтыр мен кызматка келгенде, мартта келдим, биз апрель эмес, май айында биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып, анан коомдук талкууга жарыялап, анан министрлер кабинетинде баягы бизде бар да, мамлекеттик органдарга макулдашуудан өзүнүн тартип жолу менен өтүп, бир эмес 4 жолу макулдашуудан өттүк. Улам келген сунуштарды кайра кабыл алып, кайра оңдоп, макулдашып, кеңешип атып, баягы жет өлчөп бирге истегенде ошол процесстер баарынан өттүк. Коомдук талкуусунда да болду, анан коомдук талкууну баягы расмий сайтка да жарыялады, каалоочулар өз пикирин айтат, сынын айтат. Андан сырткары атайын биздин мекемебизге көп тармакта ушул мамлекеттик тилге байланышы бар тармактын ээлерин, адистерин да чакырып, ал боюнча да талкуу өткөрдүк, алардын да сунуштарын уктук дегендей. Коомдук баягы уктуруу дегенде, коомдук уктуруу эмес, эми коомдук мындай бир талкуу деп эле болчу, ошондой эки түрдө коомдук талкуу өттү. Ошонун баарын анан администрацияга өткөрүп, аяктан дагы ийленип, аяктан бул маселе мындай тигиндей деп оңдоп түзөлүп атып, ошол бир жыл убакыт алды да. Анан жазында жогорку кеңешке түшүп, жогорку кеңештен 5 комитетинен өтүп, анан биздин өзүбүздүн профилдик комитеттен өтүп атканда биринчи окуудан мына ошол жерден биринчи талкуу башталды. Анан биринчи пленардык жыйынга келгенде ал жерден жарылды. Анан ошондон тарта бир айдын ичинде анан эми бир ай өттү. Анан экинчи, үчүнчү окууда карап, берилген сунуштарды эске алып, бир аз оңдолуп, анан буюрса жогорку кеңеш колдоп өткөрүп берди. Бирок азыр ошол жанагы расмий күчүнө кириш үчүн азыр президенттин кол коюусу күтүлүүдө. Ушу жогоруда сиз айтып өткөндөй, негизи бизде тил маселеси жаралбашы керек эле да, чын эле. Сиз айтып жакшы мисалдарды келтирдиңиз. Негизи биз ушул мыйзам долбоорун сунуштоого эмне түрткү болду? Мындай, мисалы, мурунку мыйзам долбоору менен эле иштей берсек болот беле деген. Бул жерде маселе түрткүдө эмес, бул жерде бирөөнүн каалоосу эмес, бул талап. Жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин, эгерде ал жаңы мыйзамга жаңы ченемдер кирсе, анда аракеттеги ошол тармакка тиешелүү мыйзамдар менен шайкештеш керек. Аларга ошол оңдо түзөтүүлөр кириш керек. Бул мындай мыйзам ченемдүү кадамдар да. Бул бирөөнүн ою, демилгеси, бирөөнүн каалоосу эмес. 23-жыл жаңы мыйзам кабыл алынды.
23 жылы ошол жаңы мыйзамды кабыл алып атканда мурунку мыйзамдан дагы кээ бир ченемдер күчтөндү да, себеби ага чейин аткарылбай келди да. Анан ошолор күчтөндү, такталды, кошумчаланды. Анан ошону жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин ошол мыйзамдын өзүндө турат. Эң акыркы беренесинде ушул мыйзамды аракетте башка ченемдик укуктук актылар менен шайкеш келтирүү же ылайык келтирүү максатында иштер министрлер кабинетине жүктөлөт деп. А биз аткаруу органы болгондуктан биз ошонун баарын иштеп чыктык дагы, анан министрлер кабинетинин төрагасынын аты менен анан жогорку кеңешке сунушталды. Бул процедура ушундай да. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы мындан өтүшүбүз керек болчу. Болгону кечирээк болуп калды, себеби 23-жылы кабыл алынгандан кийин, эми кеч деле эмес, ошол эле жылы башталса болмок, бирок 24-жылы башталып калды.